Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк зомбулук Кыргызстанда чоң көйгөйлөрдүн бири болот. Ошондуктан жардамды кайдан алсак, кантип кантип алсак деген суроолорго Кайда барам платформасынан жооп беребиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Адина Жапаралиева, мен гендердик эксперт жана психолог болом. Эгерде конфликт жана үй бүлөлүк зомбулуктун айырмачылыгы, бул деген конфликттин акыркы ирети сиз деген сурооңузга жооп таба аласыз. Үй бүлөлүк зомбулук болсо бул басмырлоо, коркутуу, ошол эле кол көтөрүү учуру. Зомбулук бул деген физикалык эле эмес, анын негизи 5 түрү бар. Ошол физикалык зомбулук, сексуалдык зомбулук, психологиялык зомбулук, экономикалык зомбулук жана кайдыгерлик. Эгерде акчасы жок болсо же бирөөдөн жардам алганга мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда ишеним телефондоруна чалса болот. Бул 115, 111, 117, 102 жана 112. Андан тышкары кризистик борборлорго кайрылса болот. Ар бир региондо ошо кризистик борборлор бар. Ал жакта баш пайнектер берилет, социалдык, психологиялык жана юридикалык кызматтар көрсөтүлөт. Эгерде сиз милицияга кайрылганга же арыз жазганга азыркы учурда даяр эмес болсоңуз, анда жакынкы жерде болгон больницага кайрылып, ошол жерде Стамбульский протокол деген бар, ошону каттоодон өтүп койсоңуз болот. Стамбульский протокол бул эгерде дене боюңузда гуглалар бар болсо, ошолорду медицинский карточка катары киргизип койсоңуз болот. Андан кийин эгерде милицияга же сотко кайрылгыңыз келсе, ошону көтөрсөңүз болот далил катары. Зомбулукка кабылган аялды эң биринчи күнөөлөбөш керек жана сындабаш керек. Биздин биринчи максатыбыз бул аны колдоо көрсөтүү жана кайдыгер болбошубуз керек. Эгерде ушундай зомбулук фактысы боюнча күбө болуп калсаңыз, анонимдүү түрдө ишеним телефондоруна чалсаңыз болот. Же болбосо ушул Кайда барам платформасы аркылуу маалыматты таркатсаңыз болот.